Өлкө башчы салык жана бажы процедураларын санариптештирүү бир нече жыл мурда башталганын, бирок дагы деле кемчиликтер бар экенин айткан. Премьер-министр Улукбек Марипов быйыл санариптештирүүнүн бардык компоненттери толук кандуу ишке берилүүгө тийиш экенин айтты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Марипов салык жана бажы процедураларын санариптештирүү маселелерин талкуу боюнча жыйын өткөргөн. Ал бажы тармагын санариптештирүү боюнча иштер жакшы жүрбөй жатканын, бул жатка басым жасаларын айткан. Салык жана бажы процедураларын санариптештирүү бир нече жыл мурда башталып, белгилүү бир натыйжага жетиштик. Ошону менен бирге келтирилген каталыктар жана кемчиликтер бар. Бул жол-жоболорду санариптештирүүдө коррупциялык тобокелдиктерди жоюу, бюджетке каражат түшүүлөрдү көбөйтүү, салык төлөөчүлөрдү жана калкты контрафактылык продукциядан коргоо, көмүскө экономиканын үлүшүн жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук түрдө берүү деген маанилүү нерселерди эске алуу керек, деген Марипов. Марипов системалык негизде салык жана бажы процедураларын санариптештирүү боюнча координациялык кеңештин ишин жандандыруунун маанилүүлүгүн белгилеп кеткен. Борбор калаада бүгүн аялдардын тилектештик маршы өтөт. Бишкекте бүгүн аялдардын тилектештик маршы өтөт. Анда аялдардын укуктары, гендердик теңдик жөнүндө маалыматтар айтылат. Жүрүш саат 13:00 Ак үйдүн алдынан башталып, Уркуя Салиеванын эстелигинин алдында жыйынтыкталат. Жүрүштө активисттерден турган демилгелүү топ уюштуруп жатат. Өткөн жылы 8 мартта аялдардын тилектештик маршы белгисиз адамдардын кийлигишүүсү менен үзгүлтүккө учураган. Алар уюштуруучулардын баракчаларын айрып чыр чыгарышкан. Андан соң милиция уюштуруучуларды кармап кеткен. Милиция кийинчерээк аялдар уруксат берилбеген жерде митинг өткөрүшкөнү үчүн камалганын айткан. Свердлов райондук милициясы маршка чыккан 6 кыз келинге 3000 сомдон айып төлөтүү тууралуу токтом чыгарган. 6 активист бул токтом мыйзамсыз экенин айтып, Свердлов райондук сотуна кайрылган. Сот ишти жабык карап, алардын өздөрүн күнөөлүү деп тапкан. 11 ноябрда жогорку сот Бишкектин шаардык сотунун жана Свердлов райондук сотунун чечимдерин жокко чыгарып, Свердлов милициясынын митингдеги аракет мыйзамсыз деп табуу боюнча териштирүүнү токтоткон. Маалым болгондой, Кыргызстанда январь айынан бери 727 үй бүлөлүк зомбулук кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катылган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы 1 мартта билдиргендей, зомбулуктун басымдуу бөлүгү Бишкек жана Чүй облустарында болгон. Эске салсак, буга чейин Улуттук статистика комитети аялдарга карата зомбулук 2020-жылы 14%, ал эми үй бүлөлүк зомбулук 65%га көбөйгөнүн жарыялаган. Булак Назар Ньюс KG. Мамлекет башчысы Аялзаты Эзелтеден үй бүлө очогунун сактоочусу, элдин эркиндикке умтулуусунун ыйык символу болуп келгенин белгиледи. Президент Садыр Жапаров өлкө айымдарын 8 март аялдардын эл аралык күнү менен куттуктады. Өлкө башчысы куттуктоосунда кыргыз аялынын бүгүнкү күндө үй бүлө ынтымагынын жана бакубаттыгынын кам көрүүчүсү деп сыпаттайт. Аялзаты Эзелтеден үй бүлө очогунун сактоочусу, элдин эркиндикке умтулуусунун ыйык символу болуп келген. Кыргыз коомунда аялдарга сый урмат менен мамиле жасоонун салты калыптанып, алар биздин коомдук жана саясий турмушунда маанилүү роль ойношкон. Муундан муунга өтүп келе жаткан өрнөктүү салт-саналарыбызды үзбөй сактаган кыргыз аялы бүгүнкү күндө үй бүлө ынтымагынын жана бакубаттыгынын кам көрүүчүсү болуп келет деп айтылат куттуктоодо. Мамлекет башчысы дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы аялдардын түйшүгөн ого бетер көбөйтүп, алардын мойнуна кошумча мээнет жүктөгөнүн айтат. Анда аял врачтардын, медайымдардын, ыктыярчылардын кармандыгын, жөнөкөй жарандарыбыздын өтөгөн эмгеги эч качан унутулбастыгын, бул күтүлбөй келген кырсыкка каршы күрөштө алардын алдыңкы катарда турушканын өзгөчө белгилеген. Аялдар коомдун бардык тармактарында эмгектенип, жумушка жооптуу жана жаңычыл мамиле жасоонун өрнөгүн, реформаларды жүзөгө ашырууга дилгирлигин көрсөткөнүн куттуктоодо белгиленет. Жапаров аялдардын жетишкендиктерин андан ары бекемдөө үчүн жакында өтүүчү жергиликтүү кеңештерге шайлоо учурунда биринчи жолу аялдарга 30% квота берилгенин белгилейт. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 5 күндө 195 миллион метр кубка азайды. Бүгүн карата өлкөдөгү эң ири Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 9 миллиард 305 миллион метр кубту түздү. Бул тууралуу электр станциялар ачык акционердүү коомунун басма сөз кызматынан билдиришти. Бүгүн 8 мартка карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 9 миллиард 305 миллион метр кубту түздү. Суунун орточо күндүк агып кириши секундасына 147 метр куб, агып чыгышы 574 метр кубту түзүүдө деп билдиришти басма сөз кызматынан. Мындан 5 күн мурун тагыраагы 3 мартта суу сактагычта 9 миллиард 500 миллион метр куб суу бар болчу. Максат Мамытканов өзүбүз алып келген колдогон президентке кантип душман болобуз? Супер KG порталынын галстуктар долбооруна мурдагы вице-премьер-министр Максат Мамытканов конокко келди. Ал үмүтү, ниети азыркы президентке экенин айтты. Өзүбүз жеңип келген президентти колдоп келдик. Биздин партия Чоң Азат партиясы Садыр Жапаровду шайлоодо колдоп жардам берди. Өзүбүз алып келген колдогон президентти кантип душман болобуз? Биздин үмүтүбүз, ниетибиз Садыр Жапаровдо, деди ал.
Асөл Молдокматова Орусиянын маданиятына эмгек сиңирген ишмери наамына татыды. Коомдук ишмер Асөл Молдокматова Орусиянын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамына татыды. Бул тууралуу Асөл айым социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Орусия мага маданиятка эмгек сиңирген ишкер наамын ыйгарды. Жогору баңыздар үчүн ыраазычылык билдирем деген ал. Улукбек Марипов өсүмдүк майын жана кумшекер өндүрүүчүлөрү менен түз келишимдерди түзүү маселеси иштелип жатат. Өсүмдүк майын жана кумшекер өндүрүүчүлөрү менен түз келишимдерди түзүү маселеси иштелип жатат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов Бишкек шаарындагы айыл чарба жарманкесине барганда айтты. Өз кезегинде соода компаниясынын өкүлү кумшекердин баасынын көтөрүлүшүнөн улам продукцияны сатуу боюнча кыйынчылыктар байкалып жатканын айтып берди. Премьер-министр келтирилген жүйөлөр менен макул болуп, азыркы учурда өкмөт бир катар азыктардын баасын кармап туруу үчүн баардык мүмкүн болгон күч аракеттерин жасап жатканын баса белгиледи. Азык-түлүк коопсуздугу, негизги тамак аш азыктардын баасын жөнгө салуу маселелери менен жеке көзөмөлүндө турат. Жооптуу мамлекеттик органдарга өсүмдүк майын жана шекерди өлкөгө жеткирүүнү жана андан кийин жеткиликтүү баада сатуу үчүн өндүрүүчүлөр менен түз келишимдерди түзүү маселесин иштеп чыгуу тапшырылды. Бул кадамдар өсүмдүк майынын жана кумшекердин баасынын бир аз төмөндөшүнө алып келиши керек. Эт азыктарынын бааны жөнгө салуу боюнча зарыл болгон иштер жүргүзүлүп жатат. Өсүмдүк майын өндүрүү үчүн ылайыктуу дараметибиз бар. Мен мурдараак кумшекер жана өсүмдүк майын иштетүү жана өндүрүү максатында кант кызылчасын жана күн караманы айдоо аянтты кеңейтүүнү тапшырганмын. Биздин негизги максатыбыз тамак аш азыктарында импорттун үлүшүн 50%ке чейин азайтуу болуп саналат, деди Улукбек Марипов. Өлкөбүздөгү акыйкатсыздыкты, адамдардын акты кара деп калган карама көрдүгүн өзүбүздүн ул болсун деп кылмышкерди башыбызга көтөргөн акмакчылыгыбызды жаш болушса дагы өлкөдөгү президенттен кийинки кызматты ээлеген ушул эки адамды салыштырып билсек болот. Сапар Исаков 1977-жылы туулган. Атамбаев экөө кыргыз элинин ырыскысын урдашып, өлкөнү өлөмсү, ал эми кыргыз элинин башын көтөрө албай турган карызга батыры болуп турушат. Бирок Сапар жаш эле адашып калды, саясий куугундук болду дешип, эки жашабай жатып жайытын жептик өткөн жуткучту актагандар чыгышты. Түгүл Сапар Исаковду колдоо штабында ача салышты. Кандай болсо да кошкорлуктарды ыйман уят бар экен. Таш төктүрүп келсеңер атабыз деп мылтыктарын токтободу бирөөлөргө окшоп. Ал эми Улукбек Марипов 1979-жылы туулган экен. Так айтканда Сапар Исаковдон 2 жаш кичине экен. Мариповду премьер койгондо Бакиев чийини коюп алды, жегишти өкмөт шайлады. Мурда иштеп эмне кылып койду эле деген сыяктуу акылга туура келбеген сөздөрдү айтышып, кийимдерин жыртып ыргытышып, ыштанын чечип, башына кийип алып көчөгө чыгып кетишти. Суроо туула. Улукбек Сапардан 2 жаш күчү экен. Сапар музей, ипподром, ТЭЦти, датка кеминди курутуп жеп жатса, ал жаш болуп аны кечиришибиз керек экен. А Улукбек мурда кийин жаман ишке аралашканы жок болсо, өтө билимдүү өсө турган жигит болсо, эмне үчүн ага каршы чыгышат? Мына эми эмне үчүн мындай теңсиздик деген суроомо өзүңөр жооп табып алгыла. Мындай акмакчылык менин мээмди давно эле жеп бүтүргөн, деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жарыялады. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.